Ош технологиялык университетинде Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Өзбекстандын жана Кыргызстандын жаштары кошуна элдердин достугунун улантуучулары аттуу эл аралык маданий билим берүү иш-чарасы болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы достукту чыңдоо жана кызматташтыкты кеңейтүү. Конокторду Ош туунун сырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректору Асанбек Ахматалиев баштаган жетекчилик тосуп алды. Расмий бөлүктө бир катар уюмдардын жана мекемелердин өкүлдөрү катышып, өз ара кызматташуунун маанисин белгилешти. Ошондой эле Өзбекстандын бир нече жогорку окуу жайларынын делегациялары да келди. Иш-чаранын жүрүшүндө коноктор университеттин бөлүмдөрү менен таанышып, окутуучулар жана студенттер менен жолугушту. Ош туу менен бир катар Өзбекстандык окуу жайлар ортосунда билим жана илим багытындагы кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлду. Басып өткөн жолу деп айтсак болобу, жана ошондой эле анын маанилүүлүгүн, максаттуулугун так баса белгилеп өттү. Мына ошонун негизинде биз Кыргыз Республикасы, Кыргызстан президент Садыр Жапаровдун указына ылайык ошол Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлигинин алдында Шанхай кызматташтык уюмунун маданий интеграциялык борбору түзүлүп отурат. Мына ошол Шанхай кызматташтык уюмунда бүгүн дээрлик 10га жакын мамлекет мүчө болгон болсо, мына ошонун бардыгында тең биз Кыргыз өлкөсү өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, маданиятты интеграция кылып, жалпы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттер арасында маданий алмашууларды күчөтүү биздин негизги максатыбыз болуп саналат. Технология жана жаратылышты пайдалануу институтунун директору Тишебаева жаштардын Борбор Азиядагы экологиялык маселелерди чечүүдөгү ролу боюнча баяндама жасады. Недавно мы провели международный экологический форум на тему экологические проблемы южного региона Кыргызстана, в котором участвовали также и студенты, и преподаватели института. Кыргызстандык акындар Тургунбай Тагаев жана Матлюба Хим Мусабаева конокторго өз ырларын тартуулашты. Өзбек элим, бир тууганым, кандашым, амансыңбы, сагындым мен, кайдасың? Келгил Ошко. Биз Коконго баралы, жолугушпай жолдор өтсө арадан, жолубузду туман басып калбасын. Ак батасын берип кеткен бабалар, жүрөгүбүз ынтымакты достук жолун тандасын. Аккан таңда Өзбек Кыргыз тоосунда Булбул куштар сайрап айтып, салам айтып сайрасын. Bir daraxtning shoxlarimiz biz. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Turkistonim. Tarixlarda ulug'vor Turon, yovlarga tiz cho'kmagan erlar. Tan bergaydir hatto Chingizxon, Turonni boshqargan sherlar. Маданий бөлүктө эки элдин достугун чагылдырган чыгармачылык көргөзмө жана улуттук музыкага бай концерттик программа көрсөтүлдү. Андан сырткары жаштар Борбор Азиядагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн кыймылдаткычы темасында тегерек стол уюштурулуп, аймактык өнүгүү жана келечектеги биргелешкен демилгелер талкууланды. Кыргыз-Өзбек халкаро университетиде ШХТ xonasini ochdik. Shanxay hamkorlik tashkiloti xonasini ochdik. Mana hozir juda bir chiroyli video rolik qo'yib berdi Texnologiyalar universiteti faoliyati haqida. Jadallik, yoshlarning faolligi, texnologiyalarga o'chlik va o'ylaymanki, mana ko'ryapsizlarmi, tinchlik, do'stlik nimalarni keltirib chiqaryapti. Hazrat Oliyni muqaddas Ramazon oyida mast bo'lib yiqilgan desak-a, bu qanday noinsoflik? Amirzodam, buni boshini kesmoq kerak. Ochiq maydonda siyosat uchun toki boshqalarga ibrat bo'lsin. Yo'q, Amirzodam, men fitash emasmen. Men otangizning sodiq ra'yatlaridanmen. Amirzodam, meni 5 ta norasida bolam bor. Noumid qilmang.